Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таала баардыгыбыздын тутуп жаткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Баардыгыбыздын билип билбей кетирген ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллах Таала өзү вада кылган түбөлүктүү бейишти Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун. Жакшы адеп акылак туурасында бир аз хадистерди айтайлы. Ал-ахлакул хасана мин асбаби духулил жанна. Жакшы адеп акылак, жакшы кулук мүнөз бейишке кирүүгө себеп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистин мазмунунда айтат: бейиштин эң өйдөңкү даражадагы касырга мен кепилдик беремин. Ана заимун би байтин фил а'лал жанна лиман хассана хулукаху. Кимде ким өзүнүн адеп аклагын оңдой турган болсо, өзүнүн кулк мүнөзүн жакшырткан болсо, бейиштин эң үстүңкү жагында, эң үстүңкү даражадагы касырды Аллах пайгамбарыбыз вада кылып беремин деген. Аллах субханаху ва таала адамдарды жаратканда Аллах Таала Кур'ани Каримди түшүрдү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды рахмат кылып жиберди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга жакшы адеп акылакты, жакшы кулук мүнөздү көрсөтүп кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: Инна мин ахиббикум илайя ва акробикум минни маджлисан яумал кияма ахасинакум ахлакан. Чындыгында силердин араңарда мага эң сүйкүмдүү, эң жакшыраак жана кыямат күнү мага эң жакыныраак отургандардан ким? Силердин араңарда кимдин эң адеп акылагы жакшы боло турган болсо деп айтты. Эгерде биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды жакшы көрө турган болсок, жана кыямат кайымда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен биргеликте жанында отурууну кааласак, анда биз адеп акылакты жакшыртыш керек, адеп акылакты кулук мүнөздү жакшы кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан бир күнү суралды: Я Расулаллах, Алланын элчиси, кайсыл себептерден көбүнчө адамдар бейишке кирет деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки нерсени айтты: Такваллахи ва хуснул хулук. Биринчиден Алладан коркуп таква болуу, экинчиден жакшы кулук мүнөз аркылуу деп айтты. Ушул эки сыфат аркылуу көбүнчө адамдар бейишке кирет. Жана кайсыл күнөө себептен адамдар көбүрөөк тозокко кирет деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аль-фаму валь-фарч. Бул эки илептин ортосундагы тил жана эки буттун ортосундагы аспап, аурат деди. Качан адам баласы тил сактаса, эки буттундагы ортосунда ауратын сактаса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бейиштин кепилдигин берген. Көбүнчө адамдар ушул зына жолго баруу менен өзүнүн тили аркылуу аксарыл хата ибни адама мин лисанихи, адамдын эң көп катачылыгы тилинен болот экен. Тил аркылуу эң көп күнөө тапкан, тозокко көбүрөөк кирген адамдар кайсыл себептен болот дегенде айтты: тил аркылуу тозокко көп адамдар түшөт экен. Аллах субханаху ва таала Ал-Имран сүрөсүндө айтат: Валлаху юхиббус сабирин. Аллах Таала сабыр кылуучуларды жакшы көрөт. Сабыр кылуу, кечиримдүү болуу, кемчиликке көз жумуп коюу бул жакшы бир сыфаттардан, жакшы кулук мүнөздөрдөн болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: Ма мин шайин азколу фил мизани мин хуснил хулуки. Кыямат кайымда таразалар турган кезде жакшы кулук мүнөздөн өтөр амал жок деп айтты. Эң чоң, эң оор амал кыяматта бул адамдын жакшы кулук мүнөзү, жакшы адеп ахлагы эсептелинет экен.
Керек болсо жакшы кулк мүнөз көп эмне сооптор берилет? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннар раджула ла юдрику би хусни хулукихи даражата саимил qaim." Жакшы адеп ахлактуу мусулман, жакшы кулк мүнөздүү адам өзүнүн жакшы кулк мүнөз аркылуу күндүзүн кечке оросо кармап, түнү бою тахажжуд окуп чыккан адамдардын соуна жетет деп айтты. Кечке орозо кармаш кандай кыйын, түнү бою тахажжуд намаз окуп уктабай туруш кандай кыйын. Бирок жакшы адеп ахлактуу мусулман өзүнүн жакшы адеп ахлагы менен күндүзүн орозо кармап, түнү бою уктабастан канча Аллага жалынып жалбарып, тахажжуд окуп, зикир кылып, Куран окуп канча сооп алган болсо, жакшы адеп ахлак менен адам ушундай соопторго жетет экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийинки хадисте айтат: "Ан Аби Хурайра радиаллаху анху анна набийя саллаллаху алейхи вассалам акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан ва хиярукум хиярукум линисаихим." Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Имандуулардын эң имандуусу, иманы толугурагы ким? Бул кулк мүнөзү жакшыраак адамдар" деди. Эң жакшы кулк мүнөздүүлөр бул эң иманы толук адамдар. Жана силердин араңарда эң жакшы инсан ким? Кимде ким өзүнүн жубайына, өзүнүн аялына жакшы мамиле кылган болсо деп айтты. Адеп ахлактуу адамдар, жакшы кулк мүнөздүү адамдар биринчиден өзүнө жагат. Экинчиден үй бүлөсүнө, бир туугандарына, кошунасына жагат. Үчүнчүдөн элине, жерине жагат, пайгамбарына жагат, Аллага жагат ушул адам, жакшы кулк мүнөздүү адам. Туугандар, кимдин кулк мүнөзү жаман болсо, корс болсо, катуу болсо, ташбоор болсо, кимдин кулк мүнөзү, адеп ахлагы жаман болсо, ал биринчи кезекте өзүнө жакпайт, элге батпайт, үй бүлөсүнө жакпайт, уруш чатактын үстүндө дайыма жүрөт, пайгамбарга жакпайт, Аллага дагы жакпайт ал адам. Ошондуктан жакшы кулк мүнөздүү оңдоого аракет кылайлы. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. Адеп ахлактуу болуу, кулк мүнөздүү болуу бул кыйын нерсе. Акырындык менен ар бир адам өзүнө кулк мүнөзүн оңдоого аракет кылыш керек. Жакшы кулк мүнөздүү жашоосун алып келген болсо, Аллага жагат, пайгамбарына дагы жагат. Кулк мүнөздүү адамдар кыямат күнү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жанына отурат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын шафаатына татыктуу болот ушул адам. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамдарга кулк мүнөздү үйрөтүп кетти. Өзүбүздүн жакшы кулк мүнөз менен канча деген биз динге салымды кошобуз. Жаман кулк мүнөз менен канча адамдардан динге келүүн тосуп коебуз. Мусулмандардын жашоосу ушулбу? Мусулмандарды ошол үйрөтөбү? Ислам дин ушуга чакырабы деп? Биздин жаман адеп ахлак аркылуу адамдар динден дагы чыгып кетип калат. Ошондуктан ар бирибиз басканыбызда, турганыбызда, мамилебизде, сүйлөгөнүбүздө мамиле бүт жагынан мусулман жакшы адеп ахлактуу, жакшы кулк мүнөздүү болсун. Жакшы кулк мүнөздүү адамга Аллах бейиштин эң үстүгү даражадагы Аллах Таала касырды берет ушул адамга. Ошондуктан ар бир мусулман өзүнүн жашоосун жакшы адеп ахлак менен кооздосун. Жакшы адеп ахлактуу мусулман бул мөмөлүү дарак сыяктуу да. Мөмөлүү дарактын астынан адамдар келип пайдаланат. Мөмөсүн жейт, алма, алмурут, шабдалды жейт, көлөкөсүнө көлөкөлөт. Эгерде мусулмандын адеп ахлагы жок болсо, ал мөмөсү жок дарак сыяктуу жөн эле бир терек турат, эч кандай пайдасы тийбей калат. Отундан башка эч кандай пайдасы жок. Ошондуктан урматтуу туугандар, динибиз намаз менен чектелбейт, орозо менен чектелбейт, Куран окуу менен чектелбейт. Мусулмандын жашоосунда адеп ахлак болсун, жакшы кулк мүнөз болсун. Жакшы кулк мүнөздүү адам менен бардыгы достошкусу келет, сүйлөшкүсү келет, мамиле кылгысы келет.
жаман адеп ахлак болгон болсо баардыгы качып калат. Баардыгы качып калат. Эч ким сүйлөшкүсү келбей калат. Ошондуктан жумшак болойлу туугандар. Ушундай бир эреже бар. Алтын эреже бар. Өзүңүздү ушуга салып көрүңүз. Кимде ким Аллага жакындайм деген болсо, Аллага жакындаган болсо, ушул адам күн сайын жумшарып, жакшы болуп, адеп ахлагын, кулк мүнөзүн оңдоп кете берет. Бул Аллага жакын адамдар. Ким Алладан алыстаган болсо, Алланын рахматынан алыстаган болсо, ал күн сайын катуу болот, ташпор болот, кечиримсиз болот, өч алмай болуп калат, жүрөгү катып калат. Мунун бардыгы Алланын рахматынан алыстаганын белгиси туугандар. Ошондуктан келгиле, жумшактыкты жашообузга алып келели. Кайрымдуу болойлу, балдарыбызга мээрим төгөйлү. Ким канчалык балдарына мээрим төксө туугандар, кичинекей кезинде канчалык мээрим төгүп, кучактап балдарыңызды өпкүлөсөңүз, мээримдүү балдарга өткөрсөңүз, ушул балдардын жүрөгүндө мээримдин идиши толгон болсо, эртең алар чоңойот. Сиздин акчаңызга муктаж эмес болуп калганда, сиз картайып чачтарыңыз агарып калганда, ошондо ушул мээримдүүлүк идиш менен сизге Алла ошолор мээрим төгүшөт да. Кичинекей кезде мээримдүүлүк төкпөсөңүз, эртең сиз картайганда, кызматка муктаж болгондо, алар силерге кызматын кылбай калат. Келсеңиз капа болот. Алар сиздин баарыңызга, жооңузга билбей деле калат, акыбалыңызды деле сурабай калат. Ошондуктан балдарыбызга жакшы адеп ахлакты үйрөтөйлү. Кантип үйрөтөбүз? Өзүңүз ата-энеңизди сыйласаңыз, балдарыңыз сизди көрүп, анан сизди сыйлайт. Сиз ата-энеңизге сөксөңүз, айткандарын аткарбасаңыз, ата-энеңиз менен айтышсаңыз, балдарыңыз сизде эртеңки күнү алар деле айтышат. Айтканыңызды кылбайт алар. Ман ходима, ким кызмат кылса, кызмат кылынат деген сөз бар. Бүгүн биз ата-энелерге кызмат кылайлы. Жакшы адеп ахлак, кулк мүнөздөрдү көрсөтөйлү. Эртеңки күнү балдарыбыз бизге ушундай кызматтарды кылат. Жараткан Аллахым бардыгыбызга жакшы адеп ахлак, жакшы кулк мүнөздү насипти кылган болсун.